Мынакей достор 0 киловатт. Бул азыр күн электростанция иштеп жатат дегенди билдирет да. 30 киловаттты ишке киргиздик, тармактык станция, мына трансформатор, анан өкмөттүн тогунан 0 киловатт. Бүт кафенин керектүүлөрүнүн баарын жаап берип атат да. Күн болсо мына чакыйта тийип атат азыр. Саат 1:30 болду. Кечки күн баткычакты ушул станция жаап бере берет. 23 киловатт чыгарып атат азыр, 30 киловаттыбыз. Себеби дегенде панелдерди да чаң басып калыптыр. Ушул кафенин дагы нагрузкасы ушу 23-22 киловаттын тегерегинде болуп атат да азырчы. Кондиционерлер иштеп атат. Жана бүткүл ушул кафеге тиешелүү жабдуулардын баары иштеп атат. Мынакей токтотту. Ичин көрсөтүп берейин достор. Мынакей көрсөңүздөр болот, 24 киловатт чыгарып атат азыр. Бул тармактык инвертор, буга аккумулятор кошулбайт. Түзмө-түз өкмөттүн тогу менен гана иштейт да. Ошондо азыр ушул кафенин болгон керектүүлөрүнүн баарын жаап берип атат, жабдуулардын баарын күн панелдери жаап атат. Мына ушул жерде турат. Ушундай кошконбуз. Бул болсо атайын ошо сетевой инвертор деп коет да. Аккумулятор бул жерге орнотулбайт. Түзмө-түз күн чыккандан баштап эле экономдоп иштей берет да. Мына 14кө түшүп калды, көрдүңүз, жаңы эле бирдемке иштеди. Кайра ошону мына өчтү. Ошол керектүүлөр анан өзү азайтып салды да. Керек болгондо кайра көбөйтүп коет да. Анткени 30 киловатт кубаттуулук бар. Мына кайра көбөйтүп атат мынакей. Көрдүңүздөрбү? Кайра өзү көбөйтүп, түшүрүп иштетип атат. Ассаламу алейкум. 25 киловаттка чыкты мынакей. 25,5 киловатт берип атат. 30 киловатт станциябыз. Телефон номерлерин баарын таштадым. Ассаламу алейкум.